Lillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu wa ta'ala bardıq maqtalar bolsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar jana salamlar bolsun. Vallahi bir tuğanlarım, ben davat kılıp жүрүp iki türlü adamды байкадым. Birincisi, özlerін жаман адам елестеткен, özlerін бандит елестеткен, башкалардан караганда өзүн бийирээк елестеткен адамдар. Жүрөгүнүн терегинде алар ойлойт ушинтип. Кээде ачык эле айтышат. Аллах Таалага убакыты жок алардын. Алардын динге убакыты жок. Бул нерселерге алардын убакыты болбойт. Сүннөт амалдарга, харам, адалдарга алардын убакыты жок. Алардын жүрөгүндө текеберлик орногон. Мен менен синүү жүрөккө орноп калган. Сүйлөшкөнгө келген болсоң, бар кетчи деп коет. Биртке сакалын өстүрүп алган, бир эки хадисти угуп алган, өзүн шейх элестетип калган. Сен мага үйрөткөнгө келдиңби? Бар өрчү деп коет. Өзүм жашоо менен жашайм, мага кереги жок бул деп коет. Аллах Тааланын сөзүнө ал текеберлик кылат. Аллах ал адамга кереги жоктой эле. Экинчи түрдөгү адамдар бар. Экинчи түрү. Ушундай адам 1-2 жыл динде жүрүп калган. Бул сөз мага өзү жакпайт. Динде деген, динчил деген. Эмне кандай мааниде бул? Динде, динчил деген сөз. Ал адамдын динде экендигин же болбосо динчил экендигин аны ким аны айта алат? Ким бизге ушундай уруксатты берди, ким бизге ушундай укук берди адамды бул динде, бул динсиз деп айтышка? Адамдын сакалына карап, жана адамдын ак абай кийимин карап алып баа берген адам бул акылсыз адам. Ушу экинчи түрдөгү адам биринчи түрдөгү адамдын эле карама каршысы. Ал жүрөгүндө ишенип алган, жүрөгүндө ушундай ишенип алган. Ал балким өзү билеби, билбейби, адамдын ушундай жүрөгүндө тереңинде ушундай нерсе бар, эч ким аны көрбөйт. Ошол тереңинде жүрөгүн Алла Тааланын астында бир кадыр баркка ээ болуп калгандай болот адам. Жүрөгүнүн тереңинде ал ойлойт, мен башкалардан караганда бир тепкичке өйдөрөөк турам, даражам бийигирээк деп. Мен сакалым бар анткени, анын сакалы жок. Мен 10 жылдан бери намаз окуйм, ал намаз окубайт, ал дарат алганды билбейт. Ошон үчүн мен андан бийирээкмин дейт. Ал ошого ишенип алган. Андан да жаманыраагы, ал ушундай ишенип алган жүрөгүндө. Аллах Таала мага муктаж дегендей ойлойт. Аллах Таалага анын намазы керектей. Аллах Таалага анын берген садакасы керектүү, же болбосо садакасына Аллах Таала муктаж дегендей ойлойт. Бул текеберлик, Аллахтын астында античем мен. Бул текеберлик. Мечиттен чыгып бара жатып, мечит садакасына яшикке $50 салып алып, ушундай жүрөгүнүн тереңинде ушундай ойлойт, Алла Таалага карыз бердим деп ойлойт. Аллах Таала мага эми карыз болуп калды деп эсептейт. Акыркы мен 10 жыл ичинде ибадат кылганым үчүн Аллах Таала мага бирдемге карыз деп ойлойт же. Эки тарапка, эки түрдөгү адамдарга тең мен айта турган жаңылыгым бар. Аллах Таалам силерге эчтеке карыз эмес. Аллах Таалам силерге эчтеке бериш керек эмес. Аллах субхану ва таалам силерге муктаж эмес. Аллах Таалам силердин намазыңарга муктаж эмес. Силердин орозоңорго муктаж эмес. Силердин акчаңарга муктаж эмес. Силердин убактыңарга муктаж эмес. Аллах Таалага силердин даватыңардын да кереги жок. Аллах Таалага силердин сакалыңардын да кереги жок. Аллах Таала таза, бардык кемчиликтерден, бардык муктаждыктардан таза зат. Биз баарыбыз Аллага муктажбыз. Алданып калбайлы. Шайтан ләнәт алдап коет биздин акылыбызды. Өзүңө карасаң дейт, машалла дейт, сен диндесиң деп айтат. Сен башкалардан бийирээк болуп калдың деп айтат. Сен эч ким эмессиң. Сен кичинекей бир бандитсиң сен. Өзүңдү элестетип алгансың. Сен эч ким эмессиң. Андан да жаманы, сен ошол масканы кийип алгансың сен. Чындыгында сен андай эмессиң. Андай эмес ал адам. Ушундай маскасын кийип алган. Баарынан жаманы мусулмандарды
өйдөдөн караган жери жаман. Мусулмандарды паска уруп, бир кымбат машина алып алгандыр балким жанында бир нече адамдар жүрөт, андан коркуп жанында жүрөт адамдар. Ошонун себебинен ишенип алган өзү дагы. Мен ушундай кыйын экем деп эсептейт. Же болбосо бирке акча иштеп алган. Ушунун себебинен текебер болуп кеткен. Диниң менен койчу, мага асылба дейт. Мен өзүм каалагандай кылам дейт. Каалаган нерсемди сатып алам, каалаган нерсемди чегем, каалаган жагымда уктайм, каалаганым менен. Сен диниң менен бара берчи деп коет. Мага тоскоол болбо деп коет. Бул баарына тиешелүү. Бүт баарына тиешелүү. Эмнени айтпайлы, эмне кылбайлы, көп нерсе алабызбы, аз нерсе алабызбы? Аллах Таалага эч кандай зыянын келтире албайт. Сахих хадисте айтылат. Хадисул Кудсиде Аллах субхана ва таала айтат: "Эй менин кулдарым" дейт. Аллах Таала бизге айтат: "Силерден суранычы, мындай угуңуздар, терең маани берип угуңуздар. Ушу лекцияга, биздин окууларыбызга, сабактарыбызга келип, укканы келбей калды адамдар. Сабак өткөн устаздарды көргөнү келип калышты адамдар. Бүгүнкү күндө отуруп, угуп отуруп, ушул жерде мен досум болгондо, ушул жерде мен тайкем болгондо, ушул жерде мен акем болгондо жакшы болмок да депчи. Чындыгында келгенде, бул жүрөктүн бузулгандыгы ушул ой. Себеби Аллах Таалам кааласа, ошол адамдарды алып келмек бияка. Бирок сени алып келди Аллах Таалам, демек сенин жүрөгүңдө ушул нерсе бар экен, сага керек экен ушул нерсе. Аллах Таалам айтат: "Эй менин кулдарым" дейт. Силердин биринчиңер жана акыркыңар, адамдар, жиндер, бүт бардыгыңар дейт. Бирге келсеңер дейт, жамаат менен. Жарымыңар эмес, бардыгыңар. Чогулгула, мага ибадат кылгыла, дагы ибадат кылгыла. Шунчалык таптаза жүрөгүңөр тазартып койгула. Ушундай кылсаңар дагы менин улуктугума бир тамчы бир нерсе кошулуп калбайт дейт. Шунун тескериси дагы бар. Эй менин кулдарым дейт. Эгерде силер бардыгыңар, адамдар, жиндер, бүт бардыгыңар келип күнөө кылгыла, алдагыла, жаман нерселерди саткыла, жаман харамдардын бардыгын, билген харамыңардын бардыгын кылгыла, ойлогон нерсеңердин баарын кылгыла. Аллах Таала ачык эле айтып жатат: бардыгыңар, жарымыңар эмес, бардыгыңар ушунчалык жамаат менен, ушунчалык эң катуу криминал болуп кетсеңер дагы, бул менин даражамдан эч нерсени түшүрүп кое албайт дейт. Аллах Таалам эч кимге муктаж эмес. Аллах Таалам эч кимден муктаж эмес. Аллах Таалам ал малик, ал падыша, ал таза. Биз баарыбыз Аллах Таалага муктажбыз. Адамдар ушинтип басып жүрүшөт, текеберлик менен. Мен ибадат кылбайм, ороза кармабайм дейт. Же болбосо андан да жаманы, мен 10 жылдан бери ороза кармайм, 10 жылдан бери мен ибадат кылам, Аллах Таала мага кантип бербей коет дейт. Сен ойлойсуңбу Аллах Таала сага карыз деп? Аллах Таалам сага муктаж деп ойлойсуңбу? Аллах Таалам эч кимге муктаж эмес, эч кимге зарыгып калбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен отурган улуу үммөттөр, жер жүзүндө басып жүргөн үммөттөрдүн ичинен эң улуусу бул сахабалар. Сахих хадисте айтылат. Бул менин оюм эмес, пикирим эмес бул менин шейхтеримдин пикири эмес бул. Аллах Таалам Кур'анда айтып атат буну. Мен сахабалардан разымын, алар мага разы деп айтып атат Аллах Таалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сахих хадисте сахабалар менен отурат. Мен силер көрбөгөндү көрөм, мен силер укпаганды угам деди пайгамбарыбыз сахабаларга. Жана айтты: асмандар кыйчылдашат деди. Алар кыйчылдаганга акысы бар деди. Сахабалар таң калып калышты. Бул менен сиз эмнени айткыңыз келди, Алланын элчиси деп түшүнбөй калышты. 7 асман кантип кыйчылдайт деди. Бескер бүгүнкү күндө биз
илим ачылыштарынын эң туу чокусунда турган убактыбыз. Биз билген нерселер астрономия илими боюнча билген нерселер. Бул бар нерсенин 1%-на да жетпейт. Биздин күн система жана галактикабыз башка миллиондогон галактикалардын бирөөсү гана. Биздин гана галактикабызда шунчалык көп жылдыздар бар. Ушу бир окумуштуу айтат. Шунчалык көп жылдыздар бар дейт. Башка миллиондогон галактикалар эмес. Бир гана биздин галактика жөнүндө айтылып атат. Биздин гана галактикада шунчалык жылдыздардын көптүгүн айтат. Күн жылдыздардын эң кичинекейлеринин бири болуп калат. Ошол күн Жерден канча миллион эсе Жерден чоң. 1 секундта бир жылдыздын атын айтып эсептеп отурсак, ар бир жылдыздын атын бизге 300 триллион жылдан кийин дагы ар бир жылдыздын атын айтып бүтө албайт экенбиз. Шунун бардыгы биринчи асманда болуп жатат бул эсеп. Эми 7 асман бар, ошолордун баары кыйчылдайт дейт. Ошолор дейт, кыйчылдаганга акысы бар деп атат. Алар айтса, эмнеге алар кыйчылдайт дейт. Бир нерсенин үстүнө оор нерсени койсок, кыйчылдап кетет. Оорлукту көтөрө албагандыктан. Пайгамбарыбыз айтып атат, 7 асман кыйчылдап кетет, араң кармагандыгы үчүн дейт. Кыйчылдап кетишет дейт. Эмнени көтөрүп турат? Ичинде эмне бар экен? 7 асмандын ичинде шунчалык көп периште бар экен. Сажда кылып турган периштелер экен. Эми ошончо периштеси бар Аллахтын. Силерге акчасы керек деп ойлойсуңарбы? Силердин акчаңар Аллахтага ушу кызык дейсиңерби? Силер намаз окудуңарбы, окубадыңарбы? Аллах Таала муктаж дейсиңерби? 4 эли бош жер жок экен ушул 7 асманда. Периштелерге ушунча жыш толгон экен. Жаралган убактан баштап Аллах Тааланын астында кайсы бир убакка чейин сажда гана кылып турат экен алар. Бир гана саждада турат. Миллиондогон жылдар бою. Саждасы бүткөндөн кийин, "Я Алла" дейт экен. "Сен бизди кечир" дейт экен. "Биз сенин акыңы бере албай койдук. Биз кандай ибадат кылыш керек эле, кандай сажда кылышыбыз керек эле. Биз ошону кыла албай калдык. Аллахым бизди кечир" дешет экен. Эми силер ойлойсуңарбы, Аллах Таала бизге муктаж деп? Адамдар ушундай басып жүрөт, өзүн текебер болуп алып басып жүрөт. Аллах Таала эч кимге муктаж эмес, бир туугандарым. Аллах Таала эч кимге зарыгып калган эмес. Хадис Кудсиде айтылат, сахих хадисте айтылат. "Эй менин кулдарым" дейт. "Силердин бардыгыңар ачкасыңар, мен тойгузгандан башкаңар" дейт. "Силердин каалаганыңар бардыгыңар" дейт. "Ачкасыңар, мен тойгузгандан башкаңар" дейт. Бүгүн түштө тамак алып жедиң, ойлойсуң мен тамак алып жедим деп. Чындыгында Аллах Таалам сага тамак алдыртып жедирди. Адамдар керек болсо тамагына да ушинтип карап калышты. "Мен буну жейм, мен буну жебейм. Мен байракча бир башкача тамак жейм" деп. Аллах Таалам сени тойгузат. Аллах Таалам дагы айтып атат, "Эй менин пенделерим, силер бардыгыңар" дейт. "Жыңалачсыңар, мен кийгизгенден башкаңар" дейт. Бүгүн жакшы бир баш кийим кийип алса же бир жакшы сумка көтөрүп алган болсо, саламга жооп бербей коюш да мүмкүн да. Ушундай убактар болгон. Адамдар Nike кийип жүрүшкөн. Бүгүнкү күндө Nike кийбей эле калдык. Бүгүн Lacoste, Gucci, ушундай башка брендтерди кийинип башташты. Себептен мен башкалардан бийигирекмин, менин даражам бийигирек деп. Ошо өзү дагы ишенип алган ошого. Мен ушундаймын деп. Бүгүн болгон сен даражаң бир бут кийим болуп калдыбы? Сен бут кийимиң кымбат болсо сен кымбат болдуң деп ойлойсуңбу? Же бут кийимиң жаман болсо жаман болуп калдың деп ойлойсуңбу? Сен ушунчалык паст кеттиң адам баласы деп айтып атат. Бүгүнкү күндө мусулмандар өзүнүн кийимине, саатына, машинесине ошол нерсеге каратып өзүнүн даражасын көтөрүп же түшүрүп атышат. "Эй менин пенделерим" деп атат Аллах Таалам. "Силер барыңар жыңалачсыңар, мен кийгизгенден башкаңар" дейт. Жана ушинтип атат. "Бардыгыңар адашкансыңар, мен туура жолго салгандан башкаңар" деп жатат Аллах Таалам. Бүгүн динге келип,
Башкалар да ушундай карап калды. Булар капырлар, булар адашкандар, булар тозокко түшөт деп. Ушинтип айтып башташты. Аллаху акбар. Ким сени пайгамбар кылды? Бир туганым. Пайгамбарлар да кандай кылган эмес го. Ар бириңер адашкансыңар деп жатат Аллах. Мен туура жолго салганыңардан башкаңар деп жатат. Аллах Таалам муктаж эмес эч кимге. Ойлонбой эле кое бергиле. Ушундай нерсе бар бүгүнкү күндө адамдарда. Мен ажыга барып келдим дейт. Аны атын айтып, "Эй Мухаммад" десең, таарынат. Ал Мухаммад ажы. Мен ажымын. Мени Мухаммад ажы деп кое берген дейт. Сен ажыга барып келсең, демек Алланын астында сен өзгөчө болуп калдың деп ойлойсуңбу? Сен ушундай текебелик келдиби сен жүрөгүңө? Адамдар кадимкидей капа болот, ачууланат. Мен $10,000 кетирдим. Үйдөн 2 жумага ажырап чыкканмын үйдөн. Мен Мухаммад ажымын, эми сен мени Мухаммад деп айтасыңбы дешет. Пайгамбарыбыз айтат, сахих хадисте айтат, сахабаларга айтат. Сахабалар ушундай адамдар жер жүзүндө басып жүргөн үммөттөрдүн эң улуусу сахабалар. Ушундай кылган ал сахабалар барын курбан кылган, өздөрүн курбан кылган. Алар ушундай курбанчылык кылып туруп, өздөрүн ушундай пас сезген. Өтө жаман адам элестеткен. Биз бүгүнкү күндө эчтеке кылган жокпуз, асманга көтөрүлүп алганбыз. Алар болсо өздөрүн ушундай пас сезген сахабалар болчу. Ошол сахабаларга пайгамбарыбыз айтып атат. Айтып атат, силердин эч кимиңер жаннатка кире албайсыңар өзүңөрдүн кылган жакшы ишиңердин себебинен деп жатат. Адамдар жаннаттын адамдарында эле басып жүрүп калышты. Ушундай ибадаттарына сыймыктанып, Фирдауска кире турган адамдай болуп эле жүрүшөт. Пайгамбарыбыз айтып атат, эч кимиңер жаннатка кире албайсыңар кылган ишиңер менен деп. Алар сурашат, Алланын элчиси, сиз дагы ушинтип кире албайсызбы деди. Пайгамбарыбыз айтты, ооба, мен дагы деди. Саллаллаху алейхи ва саллям. Эң улуу мужахид Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эле. Эң жакшы мугалим Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эле. Эң улуу ата болуп берген дагы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эле. Эң улуу күйөө болуп берген аялына Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эле. Эң адамзаттын эң адеп ахлактын эң туу чокусу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эле. Жана ошондой эле эң улуу кулдардын ичинен дагы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эле. Жана элчилердин ичинен дагы эң улуусу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эле. Ушундай Алладан кабар алган пайгамбарлардын ичинен дагы эң улуусу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эле. Ушундай жаратылган махлуктардын ичинен дагы эң улуусу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эле. Ошол дагы айтты, бирок мен дагы кире албаймын жаннатка деди. Кылган себеп жакшы иштеримдин себебинен деди. Аллах Таала мээримдүүлүк кылса гана мен дагы киремин деди. Мен дагы деп койду пайгамбарыбыз. Адамдар болсо өздөрүн өзгөчө сезип алышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир адам жөнүндө айтып берген. 500 жыл Аллах Таалага ибадат кылыптыр ал адам. 500 жыл. Ушундай өлүм жетип Аллах Тааланын астына келгенде Аллах субхана ва таала периштелерге айтты, жаннатка киргизгиле менин мээримдүүлүгүм менен деди. Адам айтты, жараткан Аллахым деди. Мен сен берген сен сунушуңа, жаннатыңа мен разымын деди. Бирок мен жаннатка сенин мээримдүүлүгүң менен эмес, сенин рахимдүүлүгүң менен эмес, мен өзүм кылган иштеримдин себебинен киргим келет деди. Мен сага 500 жыл ибадат кылдым. 500 жыл деди. Эми мен ушул күнү өзүм кылган ишим себебинен кирем деди. Мен күндө ибадат кылчу элем го. Мен 5 жыл иштеп деле койдум мен деп айтты. Мен өзүм кылган немем менен киргиз деди. Аллах Таалам айтты, сен өзүң кылган соогуң менен киресиң жаннатка деди. Аллах Таалам периштелерге буйрук берди, таразаны алып келгиле деди.
500 жылдык ибадасын таразанын бир жагына койгула деди. Экинчи жагына бир гана деди. Бир гана жалгыз мен берген ниямат, мээримдүүлүктөрдүн ичинен көз менен көрүү сыфатын койгула деди. Таразанын экинчи жагына. Башка эчтекени койбогула деди. Бир гана ошол көрүү сыфат көзүн гана койгула деди. Ошондо ошол эле көз гана көрүүчү сыфат гана басып койду ошол кылган 500 жылдык ибадатын. Анан айтты: "Эми тозокко ыргыткыла бул кишини" деди. Ошондо гана айтты: "Я Аллахым, кечир мени" деп тоба кылды. "Кечир, мага мээримдүүлүк кыл, мага райымдуулук кыл. Мен ыраазымын" деди, "Сенин мээримдүүлүк, райымдуулугуңа" деди. Ушунчалык ыраазы болду. Аллах Таала муктаж эмес эч кимге. Бул көрүү сыфат, бул Аллахымдын нияматы. Бүгүн унутуп атабыз, бүгүн адашып атабыз бүгүнкү күндө. Көрүш үчүн эки көз гана керек деп ойлойбуз. Канча бирок миллиондогон адамдар бар, эки көздөрү бар алардын деле. Алар бирок көрбөйт. Аллах Таала бизге көрүү сыфатты берди. Угуш үчүн дагы эки кулак болсо эле болду деп ойлойбуз. Миллиондогон адамдар бар, кулактар бар биздикиндей, бирок алар укпайт. Аллах Таала уктуруп жатат. Бүгүн күндө дагы ойлойбуз, басыш үчүн эки бут болсо эле болду деп. Бирок буттары бар адамдар дагы бар, баса албай турган. Аллах Таала бизге басуучу сыфатты берип бастырып жүрөт. Аллах Таала басат, биз эмеспиз. Аллах Таала. Сен эмессиң. Аллах Таала муктаж эмес сага. Аллах Таала мага муктаж эмес, бизге муктаж эмес Аллах Таала. Биз буну түшүнүшүбүз керек. Себеби бул акыйда. Ибадат кылганда дагы Аллах Тааланын астында коркуп турууга бул ушул да жардам берет. Эч качан текебелдик кылбай ибадат кылышыбыз керек. Себеп дегенде канча эмне кылбайын, кандай болбойн, Аллах Тааланын мээримдүүлүк, нияматы менен гана ушул жерде турамын мен деп ойлош керек. Өзүм кылган иштерим себебинен эмес. Терең ишенип Аллах Таалага. Аллах Таала падышалардын падышасы, эч кимге муктаж эмес. Эч кимге муктаж эмес Аллах субхана таала. Античемин Аллах Тааланын астында. Бүгүнкү күндө мусулмандардын жүрөгүндө коркунуч бар. Ушунчалык коркунуч бар.